Биз көрүп жаткан тасма 2-3 күн мурун тартылган. Анда такси кызматында иштеген жаран Чыңгыз Айтматов көчөсүнөн велосипед тээп бараткан адамды сүзүп кеткенин көрүүгө болот. Ошол замат айдоочу изин жашырып кеткен. Бул тасманы унаанын ичиндеги жүргүнчү тартып алган. Соц тармактын жардамы менен милиция кызматкерлери айдоочуну бүгүн кармап келишти. Сан кайгылуу кызмат башкармалыгынын издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан издөө, ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында бүгүн эртең менен ошол Дайва Nexia автомашинасынын унаасы аныкталып, ошол айдоочу 79-жылы толгон Бишкек шаарынын тургуну алынып келинип, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалардын баары дайындалып, тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул автоунаасын биздин кызматкерлер 8 июль күнү эле таап алып келип айыппайынча койгон, бирок автоунаанын айдоочусу качып жүргөндүгүнө байланыштуу багы кармала элек болчу. Бүгүн эртең менен ошол жашаган жерин аныктап, алып келип тергөө бөлүмүнө өткөрүп бердик. 60% жалаң ДТП менен бизге түшөт, биздин ооруканагачы. Калгандары болсо жанагы азыркы жакын мезгилде стройкада болуп атпайбы? Стройкада высотниктер болсо ошол менен түшөт. Жол эрежесин бузуу жай мезгилинде көп катталат. Себеби баары эс алууга чыкканда шаар ичинде ылдамдыкты нормадан ашырып айдашат. Айдоочунун шалакылыгынан жапа чеккендер да жок эмес. Алардын катачылыгынан ден соолугуна залакасы тийип бейтапканага жаткандар дагы бар. Жол кырсыгына Айдайкан Зарипова дагы кабылган. Кырсыктын кесебетинен колу кабыргасы сынып, азыркы учурда дарыланып жатат. Пешеходдон өтүп келаттык эле кызым экөөбүз. Пешеходдон машиналардан 2 машинадан өткөндөн негедир бурулгум келип карасам, каттуу келаткан машина экен, кызды ыргытып үрдүм. Оюмда ыргыттым болдум, түртүп турмун. Анан кыз кандай как эткенди эле билбейм, машинаны токтотоюн деп токтоду мени машина. Артка берет болуш керек десем, кайра ада шоковой болуп калса керек. Кайра астыга берди да газды. Жыгылдым, калганын билбейм. Көзүмдү ачсам скорыйда экен. Баш мээси чайкалган, оң жагында кабыргасы 3 кабыргасы сынган. Лонеси дальше көз жамбар сөөктөрү сынган. Анан кийин ийин сөөгүнүн тоңунун башы сынган. Анан өтө оор абалда жатып, анан кийин 29-уна бизге которулат, бөлүмгө. Которулгандан кийин баары калыптандыргандан кийин жакында эле алысында операция кылганбыз. Азыркы күндө болсо Аллах бааласа канааттандырда буйса жакшы. Жуманын аягында уже үйгө чыгат. Жол кырсыгын алдын алуу максатында былтыркы жылы атайын видео камерасы бар Ураган аттуу унаа жүрүүдө. Анын жардамы менен кайсыл унаа кандай ылдамдыкта жана канча айып пулу бар экенин видеодон көрүп билип алса болот. Анын негизинде айып пулун төлөгөндөр да бар. 2020-жылдан бери штраф төлөй элекмин. Азыр төлөгөндө келдим. 8000 сом штраф бар экен, ошону төлөп коеюн деп чечтип келдим. Машинанын штраф стенкага кирип кетти. Правамда 10 000 сом штраф бар болчу. Азыр ошону чыгарганы келдим. 10 000 сом төлөдүм. Мас абалында айдагандарга чаралар катаалдаштырылганы менен ичип алып рулга отургандар тыйыла элек. Ал эми унаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган 39 айдоочу. 9-у ээн баштык, 4000ден ашык адам катуу ылдамдыкта айдаган. Башка жол эрежелерин бузуу фактылары 11094. Жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1013. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1539 автоунаа убактылуу токтотуучу айып куроо жайына токтотулган. Жалган номуру менен 3 унаа кармалган. Белгилей кетсек, Кыргызстан боюнча милициянын кайгуу кызматы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Анын негизинде өлкө боюнча бир жумада 21 000ден ашык айып бузуу катталган. Анын 5 000-и Бишкек шаарында. Иния Тергешева, Мадина Урмонбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.